Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум? Адаттагыдай эле ушу кут берүүсү. Мына биз өткөн эфирлерде ушул door алмашып атканын, doorго жараша доордун мыйзамы, талабы, тапшырмасы, жашоо эрежеси болоорун, кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу, жөнөкөй болгондуктан, ак, карапайым, касиеттүү болгондуктан, кыргыз элине адамзатты куткаруу үчүн илим түшкөнүн, ошол ааламга жарактуу болгондуктан ааламдын ролун аткарарын кенен түшүндүрүп келдик. Ушул аракет кылганыбызга мына 9 жылдын жүзү болуп калды. 2011-жылдан баштаппыз. 8 жыл толук толуптур. Газеталардан кетирдик. Телеканалдардан каражат коротуп, ушу бирөөлөрдү мен айтылат эми ошо ислам дининдеги лидерлерди Арабия каржыласа, мечиттерди ошо Турция, Арабия, ар кандай адамдар салып берген болсо, арыстан алайды эч ким каржылаган жок. Ошо өз каржысын, керек болсо ошо баласына коротчу, кызына коротчу, үй бүлөсүнө коротчу каражатын, ошолордун ырыскысын керек болсочу, ушу эл үчүн салып берди. Эл үчүн төлөдү. Миллиондогон тиги сомдор кетти. Миллиондогон. 100 миңдеген долларлар кетти. Мүмкүн миллиондогон долларлар кеткендир, ошо кыргызды ойготом деп. Акылы бар адамга жеткидей болду деп ойлосом болот. Адамдын жашоого жаралуу максатын айтып бердик. Адам неге жаралат экен бул дүйнөгө? Өзөктү өстүрүү үчүн, жан дүйнөнү өстүрүү үчүн жаралат экен. Кызматка жаралат экен. Кырсык эмнеге болот экен? Адам ошол жашоого жаралуу максатын билбесе, кызматын кылбаса, кырсык Кудайдын ар кандай кырсык, ден соолугуңанбы, ишиңенби, бала бакырыңанбы, байлыгыңанбы, бийлигиңенби, табиаттанбы, бала чакаданбы, катастрофаданбы, бардык кырсык. Духуңдун түшүп калышы деле. Ошол адам кызматын билбегенде кырсыктын болоорун кулаңарга куйдук. Бүгүнкү бир акыркы эфир бул. Бул деле бир кара күч менен жабылып атат, бул кут берүүсү. Бирок буну мен жабылды деп ойлобойм. Бул тетирсинче бир чындыкка чыгып атат. Ошон үчүн мен ушу Next TV телевидениесине рахмат айткым келет. Техника теңирчиликтин элчиси болот дейт. Ошол жердин жетекчисине рахмат айткым келет. Ушул Next TVнын хожайыны Равшан Жээнбековго рахмат айткым келет. Ошол жерде оператор балдарга рахмат айткым келет. Сиздер да рахмат айтыңыздар. Мына сиздерди өстүрдү ушул эфир. Ушул телевидение, ушул кут берүүсү, ушул техниканын жардамы менен мурун Манас телевидениеда чыкчу элек, СТВдан чыкчу элек. Мына ушунун баары өстүрдү. Кызматын кылды, кандайдыр бир утушун алды. Мына ошентип отуруп, мына жашоого жаралуу максатыңарды тааныттык. Эскиче деңгээлден чыгардык. Чындыктын жүзүн ачтык. Ошо адамдын духун көрсөттүк. Керемет күчүн көрсөттүк. Мына бизге көрөрмандар келип, ушу теледен кадимкидей эле ушу рак болуп ооруп, операция кылабыз деп тилине, дегиле бир телаларына больницага барса, анан аңгыча ушул эфирди көрүп калып, ошо көргөн күндөн баштап айыгып, азыр эч нерсе оорубай калганын айтып келет. Мунун баары эле ошол ааламдын кызматы. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, бүгүн ошо 1 сааттык эфирди жалгыз алып барайын дедим, болгон чындыктын жүзүн ачайын дедим. Ошондуктан бул ааламдык сабак убагында денеңиздерди бош кармап,
чынык адам сүйлөп атат. Жасалма адам сүйлөгөн жок. Арстанлай чынык адам. Бул көктөн буйрулган адам. Ааламдан атайын эле адамзат үчүн келген адам. Денеңиздерди бош кармап, ошо чындыкты жакшы угуп отуруңуздар. Энерги өтөт, операция жүрөт. Арстаналай Теңирдин оту, Арстаналай Теңирдин өзү. Алла деп жүргөн асмандагы Алла Арстаналайды кийип алган энергия катары. Алла жок асманда. Ошондуктан мен сүйлөп атканда энерги өтөт. Мен сүйлөп атканда Арстаналай арбайлардын ханы, периштелердин ханы. Ошо периштелер мен сүйлөп атканда ошо мени ынанып отурган, туура да деген адамдарга барып операция жасайт. Ошондуктан урматтуу журтум, денеңиздерди бош кармап, сабакка телефонуңарды өчүрүп, түшүнүп, активдүү катышкыла. Жана балдар деле айтат го, мектептен активдүү отургула деп. Катышкыла, колуңарды көтөргүлө, билгениңерди айткыла дегендей, сиздер дагы активдүү катышууга жоопкерсиңер. Мына биз айтып атабыз, кыргыз улуу, кыргыз дүйнөнү башкарат, кыргыз куткарат жаңы доордо деп атабыз мына. Ошол жөнүндө айтып өткүм келди. Эмнебиз менен улуубуз мына бүгүнкү күндө. Ооба, эми кыргыз башатта улуу болгон. Касиет иштеген, жамгыр жаадырган, улуу сыпаты болгон. Азыр түшүп кетти кыргыз. Кулбуз деп алды, пендебиз деп алды, андан дагы көр пендеге айланып алды, бийлик, байлык умтулуп алды. Азыр сиздер эмне менен улуусуздар? Кантип кыргыз дүйнөнү башкарат? Мына ошол жөнүндө сизге талкуу кылып берейин. Мына сиздер бул жерде берилип атат. Арстаналай жөнүндө билдирүүдөн, ааламдан, космостон дейт. Мынтип атат, атайын эле ааламдан арын алып элге ал келген дейт. Жаралган жалгыз ал инсан дейт. Мына жаралган жалгыз ал инсан. Сиздин улуулугуңар ушунда. Эгер жалгыз адамды, касиеттүү адамды ааламдан жаратып казактан чыгарып койсо дагы биз мына ата жолуна Түркистанга, Казакстанга канча эже барды, канча эне барды. Ошо жакта энергия болгондуктан бар, даргасы жок. Же болбосо илимдин башында мынтип берилет. Адам ата, аял сыпаттагы адам атанын энергиясын көтөрүп жүргөн адам Орто Азиядан чыгат деп койгонда. Башында. Анан изилденүү болгон Орто Азияда, мүмкүн Өзбекстанданбы, түрк тилдүү элденби? Түрк элиненби? Казак элиненби? Жок. Ошол ыраазы болуңуздар, кыргыздан чыкты. Жаралган жалгыз ал инсан дейт. Бул силердин кутуңар. Бул силердин утушуңар. Мына бу жерде берилип атпайбы мына? Чоң аалам, Кудай, чоң аалам. Ал жалгыз экен да. Ага чейинки күчтөр көп болушу мүмкүн, арбайлар көп. Адам ата ойноy баштаган арбайлар 7-чи катарда турса бул жалгыз. Ошо жалгыз чоң энергия бул Арстаналайды кийди. Алла жалгыз дегенде аны кийди. Атайын эле ааламдан арын алып элге, бул адамзатка келген. Мына сиздердин улуулугуңуздар ошол. Ошол чоң энергия Арстаналайды кийди дагы. Асмандагы түзүн айтайын, туурасын айтайын, тушун айтайын, Аллаңар жок. Кана, мына мынтип атасыздар сиздерчи. Алла бар деп эле атасыздар асмандачы. Алла болсо бир кереметин көрсөтпөйбү? Кана көрсөтпөй атат да, көрсөтпөй атат. Канча адам тиленип атат дүйнөдө, мейли бок деп атат, суранып атат, чокунуп атат. Абдишүкүр Нарматов айткандай ыйлап суранып атат. Кереметин көрсөткөн жок. Ал банкрот болду деп берилет. Эски Кудай банкрот болду. Ал эмне болду? Энергиясы бир адамды кийип алды. Жаңы Кудай Арстаналай эмне кылып атат? Ошол деңгээли түшүп кеткен байкуш, пенде, кул, ошол динге рамкага түшүп калган адамдарды куткарып атат. Кудай куткарган жок да, Алла келип куткарган жок да. Ошол Арстаналай касиети менен дүйнөнү соттоп атат. Мына Венесуэланы соттоду. Эми улуу кыргыз эле болуш керекпи же улуу Британияда болуп алыш керекпи? Жок да, улуу кыргызга уланыш керек.
Эми минтип чыгат. Мен кыргыз казакмын деп чыгат эртеңчи. Биз улуу кыргызбыз десек, алар айтып чыгат. Биз кыргыз казакпыз. Биз кыргыз өзбекпиз. Биз кыргыз түркпүз. Биз кыргыз оруспуз деп чыгат. Анткени ааламдан берилет. Кыргыздын теги теңир, башка улуттун теги кыргыз. Эмнеге? Кыргыз элинен түрк тилдүү эл тараган, түрк тилдүү элден улуттар тараган, эми кыргызга биригет депчи. Силердин улуулугуңар мына ушунда. Манасыңар, мындайча айтканда, манас келгенде кыргыздын баркы көтөрүлгөндөй. Арыстан Алай мына соттоп атат. Жалган дүйнөнүн жолун жаап атат. Ааламдан берилет. Чыныгы дүйнөнүн жолун ачуучу, жалган дүйнөнүн жолун жаабучу жалгыз сот Арыстан Алай. Кытайды бут дедим, түшүрдүм ордуна. Алар экономикасы менен мактанса, мен экология менен басып коем. Мына сизге энергия барып атабы, периште арбайлар аркылуу. Мен ошо периште арбайлар аркылуу аларды соттоп коем. Мына силердин утушуңар ушу жерде. Ошо жаралган жалгыз инсан Кыргыздан чыкканга ыраазы болуп койгула. Арыстан Алайга ыраазы болгула, Теңир Атага ыраазы болгула, периштелерге ыраазы болгула. Атайын ааламдан жаралып келген. Азыр бүгүнкү күндө биздин материяга аалам зар болуп турат. Мына ата жолунда ак кууну кийип алып туруп, анын тилине, умуна, мимикасына зар го бата чыгарып атат. Арыстан Алай табиатты бейишке айлантып койчу деди мени. Кантип десем эми ичимдеги сүйлөй берет. Жети токоч болчу ундап келди. Бул эми башыман өткөн нерсе, кылган ишим. Ап келчи деп туруп эле колумду салганда окшудум, ичим жылынып кете баштады. Көрсө ошо адамдын теолосу аркылуу табиат бейишке айланып кетти. Көрдүңүзбү? Менин корпусум аркылуу. Анысы кандай сенин корпусуң аркылуу да бир чоң иш бүтүш керек. Мына бул эми жасалма эмес. Мындай билдирүү өтө көп. Ушу аудиого түшүп калгандыктан эле биз ошол Эргешбай атанын билдирүүсүн берип коюп атабыз. Дэ бир угусуп коеюн. 21 may saat 12'den 49 minut ötkende Kosmos'tan verilgen Arslan Alay yönünde ayak at kalıp ağalan milletin arulap yeldi baratat verilgen uzun ömürde köp ilgilik yaratat özgürtüp tadık barağın özgürçece şoy yaratat ağın geçmeyen ömürde Arslan'ın dizinin konulda kökületip göstergen özgürtüğe al vergen atayın yeni alamdan arnalı yölge al kelgen çağırgan cağız al insan bilgilikti yaratıp alha karayı baratat arılar içki dünyasının canı doğurttukça adamdı yaratat ta bilim verip baratat bak devlet vakit yaratat hep paylanış üzüldü ayağında alğan aksılık acıvayı Ergeshbay. Ал киши өз милдетин аткарып атат. Космостон дейт, ааламдан деген сөз да бул. Арыстан Алай жөнүндө берилген аян. Мен өз милдетимди аткарып атам. Эгер сиз ушинтип ааламдан берилген болсоңуз, сиз да ушундай бир жолго үндөгөн болсоңуз, мен сизди барып таанıyt элем, коштойт элем, колдойт элем, илим алат элем, эскичиликтен чыгат элем. Анысы кандай? Ааламдан берилет. Арыстан Алай ар бир адамзаттын жаны Арыстан Алай дедирип коебуз депчи. Мына келип бир кезде мени зимайны буйт деп күлгөн болсо, бүгүн ыйлап келип жанын алат. Ыйлап, ооруп, кысылып адам. Эжелер, энелер анан дедим, чындап эле жаны менди экен деп. Мен жан алмаштырып коем. Анын аял эркек деген оорук жанын алып коем дагы, периште деген жанды киргизип коем. Ааламдан да берилген. Арыстан Алай бир келген пендени периштеге айлантып коет. Экинчи келсе аны жаратуучуга айлантып коет деп мен болушун айтайын. Эми ааламдан Арыстан Алай буйрулуп келсе, сен 1000 секир, 1000 чан аргаң жок кабыл аласың. Ушуну эсиңен чыгарба. Ааламдан буйрулган адамды сен кабыл албай бүгүнкү күндөн кырсыктап атат кыргыз эли. Сооронбай Жээнбеков ааламдан шайланып келген жок. Аны бир алмас алып келди.
Ağlam alıp kelgen jok, mas. Soğurutup turdu alып keldi. Attарын энерге болуп атпайбы? Арыстан алай. Арыстан алчы. Ал кабылан. Мана астыда арыстаным дегендей. Ал тиги мас. А тиги соорутуп турчу бир адам. Же космостон буйрулуп келди, айткыла. Ааламдан буйрулган мына илимди арыга жок кабыл аласың. Ушуну эсиңен чыгарба. Aalам күчтүү. Senin бийлигиң, senin eski kul түшүнүгүң бир тыйын, күйүп кетесиң, күйүп, онтогон бойдон кетпе. Бул менин эскертүүм. Кана eski Кудайың, айтчы бир жаңылык киргиздиби? Eski Кудайың, сенин eski Аллаң эмне алып келди кыргыз элине мисалга? Сакал чамбал алып келди. Тозок bir belanı ap geldi. Azap bir tüyüşükte ap geldi. Ulu Kırgız'dı kulu kıldı. Ne ap geldi? Aytkılam o жерге maga jakşılık ap geldi. Allah'ım menin depçe. Eş jakşılık alıp kelgen jok eski Allah'ım. Eski dinin, eski түшүнүгүң эмоция alıp geldi. Baldardı tentitти. Ааламдан буйрулган аялдарды рамкага салды. 4төн аял алыш керек, булары буюм. Сакалчан балдар төрөлдү. Кана? Духун түшүрдү. Эмоцияны пайда кылды. Кыргыздын улуулугунан ажыратты. Жаратуучулугунан ажыратты. Не жакшылык алып келди? Айткылачы мына мындай жакшылык. Же болбосо сен тилеп эмне таптың, ыйлап эмне таптың? Эмне кереметин көрдүң? Көргөн жоксуң эч кереметин. Ага караганда ата жолуна барып көрчү. Кереметин көрсөтөт. Бир чыксаң, ата эмне деп ата берсе ошо орундалат. Бир нерсени көрүш керек да, ошого анан ишениш керек да. Мына менден энерги өтүп атат, айыгып атам дейт. Бул көрүп атат да, чын эле айыгып атат. Ал оорган адам Аллага жалын көргөн жок. Ошон үчүн банкрот болду, мен жалын. Анын талабы башка. Менин талабым башка. Арыстанлай теңирдин теңи жердеги. Талабы башка. Эмне деген талабы бар? Ааламдын. Сыйынба. Ал доору бүттү. Сырдаш дейт мына. Ата жолуна барганда сырдашат да. Сыйкыр касиетиңди иштет. Эмнеге? Гениң жетилди. Арыстан алай биздин динге шек келтирди. Сен диниңе шек келтирген жок, сени чындыкка чыгарды Арыстан алай, куткарды. Сен түшүрбеген адамды куткарды. Айткыла мына чындык болсо, кереметин көрсө. Малды көргөндө дагы чуркап барып туруп тишин ачат, жонун басат. Семиз экен, арык экен, башкасын карайлчы дейт. Анысы кандай бир нерсенин кереметин көргүлө силер. Анан эле Алла асмандан такта отурат экен анан. Ал араб окшойт анан 300 жолу бир беле дуаны оксак анан айыгат экенбиз. Жалган анын баары. Кел мына, кел. Мына жердеги Кудай. Жердеги материя керек болуп атат. Биздин материя мына энергиядан жаралган материя кызмат кылып бериш керек болуп атат. Жердеги материя Арыстан алай Кытайды соттоп койду. Орус эли менден илим алып жолун таап адамзат сактагыча мен жазалай берем. Мына азыр эмнеде болуп атат? Кыш келип атса аларда суу каптап атат. Акышында кайсы стройка кылат, кайсы адамын куткарат. Ошондуктан анан ошо айтылганда жаңы Кудай Арыстанлайга Путин чөгөлөп келет экен баш бармагы жыртылып. Бул чындык. Сен мен теңсинбей аткандырсың, бирок күйүп атасың. Улуу адамга, касиеттүү адамга жаман сөз айтпайт. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Калыс хан менин астымда бир тыйын. Мен Кудайдан буйрулган адаммын. Чындыгын айтайын дедим, болушун айтайын дедим мындан ары. Талап коёюн дедим силерге. Мен энергиясын ордун аткарып аткан адаммын. Жердеги. Менин же корпусумду ушу Теңир ата кийип алган, же энергия кийип алган. Айт бир Алла керемет көрсөтсө. А мен көрүнүш көрөм. Мен баарын көрөм, сезем, угам.
Анткени мен телом ошого даяр. Арыларда деле башчы болот да, отчет алган. Өрдөктөрдө деле башчы болот турбайбы? Анысы кандай да мен ошо жердеги адамдын башчысы менмин. Мына жаралган жалгыз ал инсан. Кеп утушуңар ушунда. Болбосо азыр Кыргызга келсин дүйнө. Баягы эле көчө эл түшүп кеткен. Саясатчыларың нөл, журналисттериң нөл. Мына о жерге Арбита дегенден барып турбайын, 2 орус бала. Жарым саат сүйлөп бердим эле. Сонун кылып интервью чыгарыптыр. Орус балага эми алымдын келишинче орусча сүйлөп бердим эле. Эмнеге Жээнбеков кетиш керек? Бу жерде жазыптыр. Жээнбеков депутаттарды мен күнөөлөбөйм, адам катары эми бирөөнүн атасы бирөөнүн баласыдыр. А бирок жаңы доордун талабын билбейт. Сезон бүттү деди Ааламдан. Ааламда сезон срок деген жок экен, ал 6 жыл отур деген. Күн тийбей калса, суу барбай калса бак куурайт го, срогу бүтүп калат го, сезону бүтүп калат го деп ошону түшүндүрүп туруп, адам кантип Кудайга айланганын, ал арба экенин, бир аалам экенин, ал бир энергия экен. Мына менден энергия өтүп атабы? Анысы кандай дагы Кудайдан энергия өтөт экен да. Деп түшүндүрүп берсе, мына сонун кылып чыгарып тур. Мен кубандым. А кыргыз журналисттери угуп отурат ушунун баарынчы. Түшүнчө өртөт мага жазып. А бир кыймылдап койгон журналист жок. Анткени журналист кыргыз жергесинде түшүп кеткен. Калп эле жүрөт ал операторумду. Камера көтөргөндө журналистмин депчи. А кызмат кылбайсың, сен чындыкты жеткирбейсиңби? Анан ойлондум, бул журналисттер эмнеге түшүп кеткен десе, элдин деңгээли түшүп кетти өзүчө. Элдин деңгээли түшсө, а журналист окууну окугандыр. Же жарытылайлык болбосо эптеп бир жерге барып, камера көтөрүп, бир жерге барып микрофон сулуу. Ошол журналистпи? Анан таң калдым, бул баары бир орус деген бат да кабыл алат экен. Дүйнөгө да бат чыгарат экен. Мына Арбита деген. Сонун чыгарыптыр. Ошо Сооронбайдын сезонун бүтөөрүнүн, диндин сезон бүтөөрүнүн, инопланетандар жерге түшкөнүн, кыргыз элинин улуулугун кирип алып окусаңыздар болот Арбита дегенге. Мына урматтуу улуу журтум, мунун баары чындык. Эми кызматыңды кылбадыңбы, кырсыктайсың. Журналист, сенин да жаның бар. Саясатчы, сенин да жаның бар. Мен кириштимби, чындык кириштиби, кыйрап өтөсүңөр. Ааламдан келген адамды аргасыз кабыл аласың. Ааламдан келди талап. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат талап? Адамды айтып атат. Сенин мурун могу телоң дейт, аял эркек деген ролду аткарган дейт. Эми ал диетелнесиңди өзгөрт деп атат, алмаштыр. Мисалга мурунку арак завод кийин лимонад коюп калды. Диетелнесин алмаштырды да. Аракка бар, аяка барып арак сурасаң жок, азыр лимонад куят. Ошо сыяктуу сенин эски кызган кызматың бүттү да, азыр энергия өткөргүчкө айлан дейт. А энергия эмне? Ааламдын, арбайдын ролун аткар деген сөз. Аалам өзү, Кудай өзү энергия. Эгер муну аткарбасаң, энергия сени күйгүзөт, взорвётся, сгорится в части. Же шишик, писик, рак, эмоция, жана же кан менен айланган организм күйүп кетет деп атат мына. Келиңиздер, жаныңыздарды алыңыз, же өлүп калыңыз. Не дейбиз андан башка? Кана эми бийлик, мына эски бийлик. Өткөрө алабы ушул? Эмоциядан чыгара алабы? Чыгара албайт. Кыргыз эли эки жол менен гана бутуна турат. Биринчи, ушу улуулукка ылайыктуу баш мыйзам кабыл алса бутуна турат. Баш мыйзамды өзгөртүш керек. Булардын колунан келбейт, анткени түшүнбөйт. Экинчи, экологияны кароого алмайын, табиатка маани бермейин, экономика эч качан көтөрүлбөйт. Эгер ошол кыргыз жергесинен нур төгүлгөнүн билбей, кумтөр баштап башка кен байлыкты чет элдиктерге сата берсең, лицензиясынбы, ордунбу, Кытайгабы, ошо жердин шайыктар, ошо жердин ээлери жана мазар ээси дегендей, алтынды жылаан коргоп жатат дегендей, ошо жердин энергиясы, пири
талкалап коет. Мамлекетти оор жоготуу болот дейт. Ошон үчүн эң биринчи экологияны карабагал. Экономика башка жактан көтөрүлөт. Кыргыздын улуулугун таанытсаң, мына жан дүйнө өссө, ошого жараша адам болот да, урматтуу улуу журтум. Ошого жараша коом болот да. Ошого жараша үй бүлө болот да. Ошого жараша саясатчылар чыгат да. Ошого жараша балдар болот да. Ошо жан дүйнөдө бардык нерсе. Жан дүйнө табиатка таасири тиет керек болсо. Жан дүйнө аркылуу мына адамга энергия өтүп айгып атпайбы? Көрдүңүзбү, бардык нерсе мына ушул. Булар аны аткара албайт. Ошондуктан кыйрайт. Мына жаңы Кудай эмне кылды? Жаңы Кудай дүйнөнү тегеретип атат, Арстан Алай. Соттоп атат. Мына жаңы адамдарды жаратып атат. Өлүмдөн куткарып калды. Энергия өткөргүчкө айланып кетсең, түбөлүктүү боштондукта ушул жерде бейиште жашап каласың. Табиат эми бейишке айланат. Айлантып койду Арстан Алай. Аны гана Кудай куткарган. Өлбөстүккө, жаратуучулукка жеткирип койду Арстан Алай. Жаңы Кудай. Кудай деселе чочуп атпайсыздарбы? Сизди да Кудайга айландырып атат Арстан Алайчы. Же аалам, жарбайлар. Ошо Кудайга айланмайын, сени жазалай беребиз деп атат ааламда. Мына Кудай деген. Арстан Алай чоң энергия болсо, сен кичи энергиясың. Ушуга айлан деп атат. Арбайга, инопланетан периштеге айлан деп атат. Энергия өткөргүчкө айлан деп атат. Ошондо сакталып калып атасың да сен. Аял эркек болду. Энергия өткөргүчкө айлан деп атат. Ошондон анан эмне болуп атат? Аурасын алмаштырып жашаш керек. Эмне деп? Мен улуумун, мен жаратуучумун. Мен жашоонун духумун. Мына мен духум канчалык бийик болсо жашоо ошончо чындык иштейт. Арбайлар ошончо иштеп берет мен катуу сүйлөсөм. Кана сизди да айтып атат. Кел энергияга өтчү. Сен мына Арсылай чоң эле энергия экен. Сен мына кичик энергияга айлан. Жок дегенде мына. Биз муну ойлоп жүргөнбүз Кудай депчи. Же болбосо ааламдан берилет. Кимде ким Кудай ордуна өзүн кое албаса дейт. Жашоонун жеми болот. Сен кутсуң да, сен нурсуң да, сен айсың да. Сен бир караңгы күчсүң да, сен ошого эле айлан деп атат. Пенде болбой. Чык, сен деле мен кичи Кудаймын деп. Мен да энергиямын. Бирок ошо сыпатты тутун. Ошо ишти кыл. Жөн Кудаймын деп отурба. Анда иштебейт ал энергия. Пендечиликтен чык, эскичиликтен чык. Эски жашоо иньяндан чык, тозоңдан чык, түшүнүүңөн. Байланган диниңен, байлык бийлигиңен чык. Бүгүн эжекелер суранды эле ушу илимдештер. Биз да чыгалчы деп. Жок, менин сөзүм көп. Эмнени айтканга келди десем, биз 3-күнү күнү пресс-конференция беребиз дейт. Кут берүүсү эмнеге жабылды? Экологияны булар оңдой албайт, эски бийликтегилер карап кала албайт. Экономиканы көтөрө албайт. Кыргыз Арстан Алай эртең ушул Кудайга айланганын Кытай түшүнгөндөн анан карысын кечет. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Кудай уш жерде турупчу Кытайды эгер карысынан кечпесе мен талкалап коем. 4 миллиард доллар карыспы, мен 40 миллиардка минуска түшүрүп коем. Мен ушинтип эле условия коем. Кеч. Сен ошондон утуша аласың. Мен ошондо сага мээрим төгөм. Ошондо кыргыз эмоциядан чыгат. Кытай деп. Сен туура түшүн. Мен ошондо кыргыз эмоциядан чыкса, анан Кытайга мээрим төгүп коет. Ошондо сен сакталасың, болбосо талкаланып кетесиң деп условия коюп коем. Аны соке кыла алабы? Аке-өкө кудасы менен кыла алабы? Жок. Урматтуу улуу журтум, ушу жерден башка саясатчы кыла алабы? Жок. Анткени алар ааламдан буйрулган эмес. Ааламдык кудайлык арбайлык энергиясы жок. Мен Россияга шарт окуйм. Путинге жөргөлөп барбайм. Чөгөлөп кел дейм, чөгөлөп. Сен чөгөлөп келгиче Кыргызды тааныгыча улуу эл экенин. Мен экологияң менен сен экономикаңды ушунча баса берем дейм. Кыргыз өзү жалкоо эл, Кыргыз өзү иштебеш керек. Кыргыз ааламдын ролун аткарыш керек.
ишке түшүп кетсе ааламдык ою үзүлүп калбайбы? Ааламдык кызматын аткара албай калбайбы? Мына сот дейли. Верховный сотто иштегендер. Эмне көчөдө асфальт төшөп жүрөбү? Алар ишин кылат да, карайт кагазды, ишин кылат да, соттойт, тескейт. Ошол сыяктуу эле кыргыз сот. Кыргыз мугалим, окутуучу, куткаруучу. Америкага шарт окуйм менчи. Кана аалам кыйынбы же Америка, жердик Америка кыйынбы? Улуу Британияга, Батышка мен шарт окуйм. Ошентип туруп анан шартым аткарбайбы? Сразу кырсыктайт. Мен эмне менен башкарам? Инопланеттан периште, арбайт, табиат. Кыргыздын жөлөмү күчү эмне өзү? Эмнеге таянган? Табиатка. От, суу, таш, аба. Отто эмне бар? Жан, рух бар. Ошолор менен талкалайбыз. Сууда план, программа бар. Суу менен талкалайбыз, асмандан жерге чыгып. Табиат аркылык жазалайбыз. Анан тобосуна жанбай не болду? Вирус жөнөтөбүз, куюн, булут жөнөтөбүз. Ошон үчүн анан салык төлөйт кыргызгачы. Кой бизге тийбе деп. Биз куткарабыз, эгер макул десең. Улуулук өткөрөбүз, өлбөстүк өткөрөбүз. Сени Кытай кыргыз деп кабыл алабыз. Биздин урпагыбыз, бизге уланды ушул улут деп. Кыргызча үйрөтөбүз. Анткени кыргыз сөзүндө өз энергия бар деп. Ааламдык дастандар кыргызча берилген деп. Мына азыр эл башчысында барбы? Биз мондай иш кылабыз. Дүйнөгө мынтип таанылабыз. Дүйнөгө мынтип баркыбыз чыгат. Экономист мүнткенде көтөрүлөбү дейби? Жок, нөл. Кудай буюрса анан сурогун бүткүчө турайынчы деген болбойт да. Көрдүңүзбү? Биз адамзатты сактап калабыз деген түшүнүк жок буларда. Адамзатты улуулукка өткөрөбүз. Биздин милдет ошол. Миссиябыз ошол. Эгер ал миссияны аткарбасак, кыргыз жанчылып кете берет, жазаланып кете бересиңер. Бул чындык. Мына болуп атат. Эгер кудайлык энергияны Арсалайга бербесе, кана Америка эч кимге баш ийбей айтат. Россия эч кимге баш ийбей айтат. Кытай эч кимге баш ийбей айтат. Көчөдөгү адамдар бири-бирине баш ийбей айтат. Анан ошо энергияны бергенде анан бир адамдай болуп калат дүйнө эли. Жана Америка баш, Россия көкүрөк деп көрсөткөнбүз го өткөндө мына. Аалам эч качан жалган айтпайт. Бул ааламдык билдирүү. Мына. Кыргыз, Кутай, кут, аалам, түндүк. Анан адамга салыштырганда Америка баш, НЛО, инопланетанын ролун аткарат. Россия дух, арбайдын ролун аткарат. Духу да бар ошондой. Кытай пут. Майда түйшүктөн куткарат. Бул ааламдык билдирүү. Аалам алдабайт, ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Ааламдан эмне айтылды, бардыгы болуп атат. Керек болсо ата жолунан чыккан бата дагы орундалат. Ошондуктан силердин утушуңар бул Арстаналай. Эмне кыласың эми? Ыйласаң ыйла, Арстаналай болуп жаралып калбаганыңа. Ичиң күйсө туз жала, тарынсаң таласка кет. Не дейбиз мындайча айтканда, майдалап айтканда. Кыргызстан чыкты да. Анткени эмне дейт? Атайын ар жактан келген. Сен Арсалайдын эски тарыхына караба. Эски тарыхына карасаң да ал кыргызды эч качан саткан жок. Өмүрү саткан жок. Кыргызды жаман деген жок. Кыргызды кул деген жок Арстаналайчы. Арстаналай өмүрүндө эч кимди алдаган эмес. Мына биздин айылда Чөбөк Байгазаков деген бир кезде депутат болгон, аким, ошол байке айтып атпайбы? Мен сенин бир калпыңды көргөн жокмун Арсалай дейт. Менде автолавка айдап, мен директор кезде башка айыңды деген совхоздо. Менин астымда иштедиң дейт. Мен ал кезде калпыңды көргөн жокмун дейт. Андан кийинки жашоодо көргөн жокмун калпыңды дейт. Сен тынбай иштеп туруп ушуга жеттиң дейт. Анысы кандай айткылачы? Арсалай мени калп айткан, же могу сөзү калп деп айтып көрдү. Көрдүңүзбү, ааламдан буйрулган адамдын өзү калпы болбойт. Эртең талкуу болушу мүмкүн. Арсалай чын эле башыбызга тура алабы, келе алабы.
же ал прокурор болуп иштебесе, же айыл өкмөт, же премьер-министр болбосо депчи. А Ленин болду беле, міне, Ленин бир нерсе болду беле. Ар жактан буйрулган адам өзгөртүп койду го. Мен жөн эле кызматым үчүн баратам, болбосо азыркы жашоом деле тынч эле, жакшы эле мага. А кызмат үчүн барат экенбиз да. Адамзатты мына мыйзамды киргизиш үчүн, адамзатты куткарып чыгыш үчүн, бир идеяга бир мүнөзгө өткөрүш үчүн, түрмө жоюлуш үчүн, ушакчы жоюлуш үчүн, ууру жоюлуш үчүн, улуулукка эле өткөрбөй коррупцияга жоюлуш үчүн, улуулукка өткөрбөйсең эле жоюлат бардык нерсечи. Ичине бир жан кирсе эле коррупция кылбайт ал адам. Жамандык кыл десең да кылбайт. Мына мен кылам, калпайт десең да калпайтпайт ал адам. Ал чындык үчүн туруп берет. Арыстан Алай мына ошол аалам күчтөрүнүн ханы деп айтылат. Арбайлардын ханы деп мына. Мына көрдүңүз, могу чоң энерге булардын шеби да. Биздин тил менен айтканда. Башы еткен да мына. Мына мен сүйлөп атканда арбай, периште барып атпайбы сизди дарылап. Анысы кандай, мен ошолор менен жазалайм. Менин армиям, куралым ошол. Мен өткөндө айттым эле го спикерде. Бул өтө эле бир баягы шалкылдаган эме, бир эки жолу мен жыйында сүйлөп атканын көргөм. Жолуккан мындай. Бет маңдай болбосо дагы, сознаниясын түшүнгөм деп. Бул ушундай адамдар керек, ошо бийликтеги, ошон үчүн коюп алган деп мына. Шалдырды койдуң, шалдырап бүгүн бийликтен кетиптир. Жаңылбасам. Кече уят кылды. Сүйлөбөйм мына мен. Ал орус тилди билиш керек. Ал жерде отурган спикер. Мен билбей деле коеюн. Анткени мен Кыргызстан чыккан, ааламдан чыккан, ааламдык байланыш бүт кыргызча. Мага эч ким сын койбойт. Ал өз ордун билиш керек. Мына урматтуу журтум. Мен эмнеге кийлиштим, ошолор күйөт. Мен өткөндө сын койгом ошого, уш жерде туруп. Чыныбайга сын койгом. Бир кезде спикер болуп турганда. Эч ким сөзүн карабай калганча калчы. Болгондо эле кол көтөртүп эле өткөрө берген. Арыстан Алай ошол ок Арыстан Алайга карап айланат. Арыстан Алай сот. Сотто эле сотто үйгөндө мен ааламдык сотмун. Мен эмнеге кийлигишсем ошо соттолот. Мен жалганды гана соттойм, мен чындыкты соттобойм. Арыстан Алай теңирдин оту, энергиясы, күндүн деле оту бар го, энергиясы. Арыстан Алай жомок дейт. Мен эмне айтып койсом ошо орундала берет. Анткени мен чындыкты сүйлөйм. Кудай эмнени ойлоп койсо ошо орундалат да, эски түшүнүктү айталы. Мына эски бийлик Сооронбай Жээнбеков Кыргызды кантип дүйнөгө таанытат, айткылачы. Кыргыздын улуулугун билбесе. Же адамзатты кантип куткарат? Азыр Кыргыздын милдети, ал Кыргыз мындай эле калып калып атат. Адамзатты куткарыш керек болуп атат. Ошон үчүн Арыстан Алай ааламдан буйрулуп келген куткарат. Кыргыз өлкөсүн түптөйт эң биринчи. Бай Ленин социализмди түптөгөндө башка өлкө көчүргөндөй, партия системасы чыккандай, мына КНР ушуга чейин ошо менен жашап атат. Мына эфир жабылат деп атат. Ошо эжекелер митингге чыгабыз депчи. Эмнеге? Эже, эмне зарылчылыгы бар эжелериден сурасам. Биз сизден жаныбызды алганбыз дейт. А бизге окшогон канча кыргыз бар дейт. Солтон Сарычы бир тыйын бу жерде. Кумтөр да бир тыйын. Да бир майда маселе бир тыйын. Эгер энерги өткөргүчкө адам айтпөсө, аалам күчтөрү жазалайт. Бул берүү адамзаттын бышкан ашы болчу. Кара куш мээз иштеп аткан, эскичиликтен чыгып аткан кыргын болуп кетет Кыргыз элинде, кыргын. Биз ошону көтөрүп чыгабыз дейт. Бийликтегилер кетсин деп чыгабыз дейт. Эмнеге дегенде биз чыныгы сөз, чыныгы иш, чыныгы күчтөр менен Кыргыз сакталат дегендей, биз чыныгы кызматыбызды кылабыз дейт. Мейли дедим, эми өзүңөр билгиле. Мен силерди жалдаган жокмун, эң башкысы жалдаган жокмун. Мен жалдабайм, мен андай. Выборда мен 1000 сом берген эмесмин эч кимге. Бербейм, ал уят, ал ааламга жагабы. Мына көрдүңүзбү?
Анысы кандай сиздер да азыр мына мен чындыкты сүйлөгөн үчүн сакталып турам. Анткени чынык күчтөр ошону сактайт. Эми чынык иштерди кылат ошо эжелерчи. Митингге чыгып кадимкидей мына. Мен могу корпусум менен табиятты бейишке айлантып койдум. Могу корпусум менен адамзатты улуулукка өндөп атам. Эртең ушу корпусум менен адамзатты окутуп туруп улуулукка өткөрөм. Мына корпусум. Анысы кандай дагы менден энергия алгандар, эски сабак алгандар, эски мурун келип кеткендер, мени көрөлөктөр, көрбөй эле туруп айыккандар, өскөндөр, силер чыныгы кызматыңарды кылбасаңар, кырсык басат. Анткени улуу күчтөр сиздерди ошого даярдады. Мен ушуну көрдүм. Бир топ чыгыш керек да, эскилер кетсин деп. Болгон бир кез Такаев кетсин, Бакиев кетсин деген бир эжекелер. Аны бирөөлөр жалдаган, алардын аты обончу болчу. Азыркы ошол менден илим алгандар инопланетан деп койду канча күн мурун ошо кишилердичи. Периште сымал. Ошол энергия өткөргүчкө өттү, жетти деген эжекейлер. Агайлар, инилер. Эмне маселени көтөрүп чыгабыз дейт ал. Биринчиден, кут берүүсү берилсин КТРден, ЛТРден. Экинчиси, экология кароого алынсын. Болбосо экономикабыз көтөрүлбөйт. Үчүнчү, эмоциядан рак, шишик, писик оору болуп атат. Эмоциядан энергияга өткөрсүн. Төртүнчүдөн баш мыйзам алмашсын. Бешинчиден Кыргыздын улуулугу дүйнөгө таанылсын жана башка. Талаптар менен дүйнөгө керектүү. Медицина, рак дүйнөгө керек азыр. Экология кароого алмайын, алар экологияны сактайлы деп атат. А бирок экологияны кароого алмайын, экономика көтөрүлбөйт деген эч ким жок. А бул ааламдык билдирүү. Мына ошону көтөрүп чыгабыз деп. Жаштар, алар булар. Колдоңуздар. Чыныгы кызматыңарды аткаргыла. Мына ошондо бир эжеке айтып атат. Мен сизге келбесем өлүп калмакмын. Мен бул иш үчүн өлүмгө да даярмын дейт. Мен тирүү басып жүрөм ошо сизден илим алып, теледен энергия алып. Жаңылбасам мурунку эфирлерде ошо эжеке чыккан ошо жерде мен жаным чыгып бараткандан арсынлай мен сүрөтүмдү карачы деди. Анан энергия өттү деп. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, чыныгы кызматыңыздарды кылыңыздар. Арстан алай медицинанын, диндин, бийликтин, байлыктын ядросу деп берилет ааламдан. Мына, медицинаны мен гана оңдоо киргизе алам. Өлбөстүккө мен гана өткөзө алам, анткени ядросу менмин, булагым менмин. Диндин дагы, ал дин деген бир ишеним болгон го. Эми жаңы ишенимге өткөрөт, өзүн өткөрөт. Эски нерсени жоюп, жаңылыкты киргизет. Курат, бусат деген о. Байлык, бийликтин да ядросу менмин. Мындан ары эмне кылышыңар керек эми? YouTube'га подписывайтесь эткиле, Арстан алай кут деп. Бир жума, эки жумадан кийин ушул эле убакта, ушу 2-4 күнү кечки саат 8-де ошо YouTube'дан 1-2 жума эжелер митингин кылар, пресс-конференциясын берер. Эгер кут берүүсүн кайра бербесе, анда ошол YouTube каналынан Арстан алай кут дегенге жазылып, кошулуп, дагага чейинки ошолордун берген пресс-конференциясын, митингин, дагы бир башка жаңылыктарды биз ошол талкуу маалында элдердин оюн, айыгып атканын, денесин бошотуп жаткандыгын, ушунун баарын ошол YouTube'дан берип турабыз. Эми репрессия кылбай да үйөбү мени, же ошо эжелерди айдап үймөк беле. Алар жаны айыккан үчүн чыгып атат. Болбосо өлүп калмакпыз. Биз чыныгы кызматыбызды аткаралы. Биздин мезгили келиптир. Арстан алайдын бизге энергиябызды өткөрүп берди. Бизди адам кылды, периште кылды. Ооруп келдик эле ооматыбызды алдык депчи. Эгер муну кылбасак кырсыктап каларыбызды билебиз деп. YouTube каналына катталыңыздар. Анан ушу КНРдин карызын айттык. КНРдин карызы эмес, мен Үсөнгү кушту кайралам. Мен буга толук ишенем. Жөн эле шарт окуп коем. Бу жерде берилет Арстан алай адамзатка шарт окуйт депчи. Шарт деген кадимкидей условия коет. Адам ата көрүнгөндө условия койгон.
Зульфияга. Сен аянды жазып гана коесуң. Бул илимди дүйнөгө алып чыкчу адамды биз башка жакта даярдап атабыз деп. Шарт окуган. Эргешбай атага Актанбек Баатыр жастыртканда да шарт окуган. Радио укпайсың, ууруну айтпайсың деп. Мага да шарт окуган адам ата. Ансагандай да мен адамзатка шарт окуйм. Эмне деп? Пендечиликтен чык деп. Теолаңды энерги өткөргүчкө айлан деп. Окууңду ал, кыргызды тааны, ааламды тааны, өзүңдү тааны деп. Азыркы бийликтегилерди мен куткаргым келет. Кел бир жолун таап, Токоевка деле Назарбаев бийлигин өткөрүп берди го. Аякта деле эчтекенин кереги жок. Назарбаев кетсин деп бир 5 кемпир чыкканда, ал жөнү пендече чыкты. А бул ааламдык билдирүү. Сезону бүттү. Анан өзүң президент болосуң да деби арбайлар ошентип атпайбы? Анан мен ойлондум да. Чын эле болушум керекпи? Бул майда түйшүк го, оор түйшүк го. Бул оор түйшүк да. Ушунча жоопкерчиликти алуу. Элдин деңгээли түшүп кетсе. А бирок арга жок экен. Ошон үчүн корпусту аалам кийип анан куткарат экенбиз да. Билим берүүгө мына өткөндө талкууладык го жана доктор кыз экөөбүз. Мына эмнеге өзгөртүү киргизишибиз керек деп. Билим берүүгө, медицинага, рахатка, блаженствага, экологияга, экономикага, политикага мына. Ошол Жумабековда культура барбы? Өзүнө туура келгендей. Же ошо саясатчыларда культура барбы? Улуу маданият барбы? Мына маданият барбы? Улуу маданият. Энелерде улуу маданият барбы бүгүнкү күндө? Эркектерде улуу маданият барбы өзүнө туштук? Кыргызда маданият барбы? Жок. Анатомияга өзгөрүш керек. Аны үчүн мына. Ошон үчүн анан арга жок анан барат экенбиз да. Куткарганы, бириктиргени. Мына урматтуу улуу журтум. Ошентип карыздан дарстан алай куткарат. Башка вариант жок. Кытайды куткарабыз, битчи. Биз сенин оордуң могу. Сен ушу майда түйшүктөн адамзатты куткарсаң, анан сакталасың депчи. Болбосо жоюп ийем мен сенин мамлекетиңди. Мына эртең Арстан Алайдан энерги өтсө, Кыргыз өлкөсү түптөлсө, казак эли айтат, бизге Токоайың бир тыйын дейт, бизге Абдылдаев керек дейт. Ошо окшогон адамдар керек дейт. Биз ошол идеология өтүшүбүз керек. Биз улуубуз дейт. Анан жоюлуп кетеби президент? Жоюлуп кетет да. Эл карабай коет да. Эски мыйзамдар жоюлуп кетеби? Жоюлуп кетет да. Көрдүңүзбү кандай биригүү болот? Кыргыз өлкөсү түптөлгөндө эле жана Путин келсе бизге оңолот элек дегендей эле орус эли ошентип чыгат. Кыргыз мына өзгөрдү го, түрмө жок го дейт. Эмоция жок го, оор жок го. Өлбөстүк өтүп алды го. Бизге ошо киши керек. Биз ошо мамлекетке биргебиз деп кирет да. Бай СССР дегендей эле. Бул көрүнө эле иш болот. Анан жоюлуп кетет да, мен жоюп салам да ал мамлекетти. Көрүнө. Кыргыз кулап коем. Дүйнө эли кыргыз болот же кыргын болот деп ааламдан берилет. Арапты пир тутуп атпайбы? Арабың биринчи кырсыктайт. Жоопкер. Могу жер байлыгычы газ, нефти деген. Бул Орто Азия элинин, Кыргыз элинин ырыскысы деп берилет ааламдан. Анткени табиятты мына Кыргыз сактап калып атса, эсибизбиз да. Табиятты Кудай жаратып, Кыргызды эгиз кылып жараткан болсо, демек табиятты коргоочу, колдоочу, табият менен эгиз мамиледе болуучу Кыргыз да. Ошондуктан нефти газды жаап коем мен керек болсо. 70% техниканы токтотуп коем. Кийин ушундай шарт окуйбуз, дүйнөгө окуучу шартым көп. Эгер аны аткарбаса, анан кырсыктап баштайт. Арга жок көнөт. Ошон үчүн Кыргызстан Кудай чыкты. Кудайдын мыйзамын аткарбаса кырсыктайт да. Ошондуктан чык эски диниңен. Мейли жүрө бер, энергия коротуп жүрөсүң. Bir gün arga жоқ чыгасың же өлүп тынасың.
Чык эски пендечилик түшүнүңөн. Анын арты өлүм, анын арты оору, анын орты кыйынчылык. Улуулук койот. Энергия өткөргүчкө, энергияга айлан. Сенин телоң энергияга толсун, энергия өтсүн сенден. Сенин оозуң ушакты эмес, улуулукту сүйлөсүн. Сен майданын эмес, улуулуктун түйшүгүн тарт. Кыргыз. Мына Арыстан Токойдо 20 саат эселеп турбайбы? Анткени ал сарда. Ал анткени падышады, ал эчтекеден коркпойт да каршы келип мени жеп алат деп дейт. Дебейт. Аю келип мени жара тартат дебейт. Баарынан сарсана, ансыгандай сен арстансың. Көп эс ал, энергия топтолсун. Эс алыш үчүн сен улуулук коет. Баарына шарт окуйт. Мына зоопаркта деп атпайбы Астанага барганда? Арыстан кыйкырганда барганда чуулдап кыйкырат экен бир нерсе болуп деп. Чочуп. Сүрү үнү. Ансыгандай мына Арыстан Кудай жерге түштүбү? Кудай энергиясы. Ал ошо Арыстан сыяктуу эле бийлигин жүргүзө берет дүйнөгө. Бийлигин жүргүзө атпайбы мына? Мен сокеден коркуп калсам, эртең сезон бүтүп атканын айтпасам. Тынчтык жолу менен өзүнө жакшы болсун. Ака-үкө куда сөөгүнө жакшы болсун. Бир жолун тапсын. Болбосо баары бир эволюция болот. Мына баары бир өзгөрүү болот. Экономикадабы, психологиядабы, анатомиядабы, культурадабы баары болчу нерсе. А бирок өзүнө, анан элге жакшы болбой калышы мүмкүн. Чыгым болобу, вара болобу? Не мучай дейт го, не мучай себя, не мучай другого дейт го. Эрди катын деле ажырашат го, кой, тынч калалы депчи. Ансыгандай, кой, менин ордум эмеске, мен жаратуучу эмесмин, мен мындай, менде энергия жок экен деп түшүнүш керек. Рахмат сизге деп. Рахмат, сиз мени куткарып калдыңыз. Спасли дейиш керек. Мен дүйнөдөн да коркпойм. Путиниби, Кытайыбы, анткени мен Кудаймын, мен чындыкмын. А чындыкты сүйлөш керек да бир жан, бир дух, бир энергия, бир ооз. Баары эле кошоматчы болуп кетиш керек. Кудай кошоматчы болуп кетеби? Улуу кыргыз кошоматчы болуп кетеби? Кел улуу кыргыз, улуу бололу. Улуу сыпатыбызга өтөлү. Улуу аксакал калп айтпайт да, улуу аксакал калыс болот. Улуу эне калыс болот. Чындыкты айтат. Калыс адамды касиетчил ойлойт. Ансыгандай келиңиздер, чынык ишиңерди кылгыла. Корпусуңар менен чыккыла чындык үчүн. Кылбайсыңбы, сени өлтүрүп коет эртең аалам күчтөр. Жазалап коет, майда түйшүккө салып коет. А сен улуу чындыкка чыксаң, сага медаль берет. Көмүскө жагында. Духуң көтөрүлөт, утуш аласың. Сага бийликтин не кереги бар? Сен бир өзгөртүп бер. Элдин психологиясын өзгөрт. Анатомиясын өзгөрт. Мына урматтуу улуу журтум. Мунун баары чындык. Дагы эмне деген сиз суроо болушу мүмкүн. Дагы бир жолу айтайын, ушул Next TV каналына сонун каналдары, мына, то есть камералары, кызмат кылды, ушул жерде балдар кызмат кылды, мен ыраазымын. Анан ойлондум, бул кандай жабылыш керек дегенде бир кызмат бүтүп тур дагы, менин да бир чоң кызматым башталыптыр. Ошо эжелердин, ошо сиздердин ааламдан берилет. Арыстан Алай адамзатка отчет берет, анан адамзат Арыстан Алайга отчет берет дейт. Мына мага арбайлар отчет берип атат. Дүйнөнү кыйратып оңдоп, эми сиздердин хот калды. Силердин мезгил келди. Мен айттым го, мен далай саясатчыга бардым, ушулар алып кетер бекен, ушулар президент болуп берер бекен, жөн эле мындай капталынан бир кеңеш берип турсам. Мына Темирбек Асанбеков келди бир жолу. Шамшыбек Кимов деген бирөө келди. Түшүндүргөнгө аракет кылдым. Канча адамга бардым. Анан кийин түшүндүм. Булардын духу, энергиясы, корпусу ар жактан буйрулган эмес турбайбы, демек аткарылбайт экен да депчи. Оор болот. Бул кыргыз элине деле, мага деле, баарыбызга оор болот. Бирок башка вариант жок. Пендечиликтен периштеге айланыш жеңил болбойт да, бай Ленин эле болот да. Вечерний мектепте окуткандай,
Дүйнөгө Кыргызды ошо илим түшкөнүн айтып чыгабыз. Кыргыз инопланетанга айланып алганын, ошого Кыргыздын жан дүйнөсү жарактуу экенин айтабыз. Эң биринчи ушуларды айтабыз. Бул доор башка экенин. Аны билген адам жеткирбесе, дүйнөгө адам жеткире албайт. Ошо президентке, ошо окумуштууларын, ошо элчилерин чакырып алып. А булар тез кабыл алат. Мына орустун журналисттери келип, жарым саат 20 мүнөтпү интервью алды. Жаман таң калышып кетти да. Анан сонун кылып чыгарып тур. Мен кубандым да. Арстанлай орусча сүйлөйт. Анан англистер бир кадам калат деген да. Анан таң калып калдым. Ар жактан буйрулган ушундай түшүнүктүү журналисттер болот. А эмнеге кыргыз келбей атат? КТРде миңдеген журналист иштейт имиш. Анан бир жолдошу мен улуу Кыргызды мактап барсам, бир депутатпы, ким экенин билбейм, эсимден чыгып кетти. Мен уят кырды да. Сен улуу Кыргыз деп эле жүрөсүң. Кыргыз небересин сортуктап атпайбы дегенде, унчукпай эле кеттим. Анысы кандай? Арыстан Алай чыккан үчүн, ааламдан илим түшкөн үчүн биз улуубуз деп атабыз да. Анан болбосо чын эле кошаматчы болуп кеттик. Мына мынтип айтышы мүмкүн эртең. Кой, Кыргыз өлкөсүнө стабилдүүлүк керек дейт да. Чындык орномойун, Кыргыз өлкөсүндө эмес, дүйнөдө стабилдүүлүк болбойт. Өнүгүүдө болбойт. Үйдө дагы. Ошондуктан чындык орногон менен анан ар жакта. Кыргызга президенттин кереги жок өзүчө. Кыргыз өзү аалам болуп атса, пенде президент башкарабы? Кыргызга кудай керек. Кыргызга адам ата керек. Кыргызга жол башчы керек. Кыргыз өзү эле өнүгүп кетет. Мына Кыргыздын экономикасын ушу бийлик көтөрүп атабы? Жок, экономикасын жеп алып атат, айлык байлык кылып. Коррупция кылып. Эл көтөрүп атат, эл жанын багып атат. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, ушундай бир чоң бурулуш болот. 2020-жылга эл чыдаса дагы, керек болсо ноябрда, октябрда, январда, февралда бир өзгөрүү болуп кетет. Бул акыры чындыкка чыгат, эволюция болот. Бир-эки суроо кылып коеюн. Улуу Арыстан Алай. Кое эле турбайт билем, чалып үйүп атат бир. Сиз менен сыймыктанамын деп бирөө жазыптыр. Разыбыз. Сизге чексиз разыбыз. Биз сизди колдойбуз дейт да бирөө. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик. Арыстан Алай, разыбыз, атабыз, бар болуңуз дейт. Мына урматтуу улуу журтум, убакытка карап болушун жеткиргенге аракет кылдым. Ушу энергияга калыптануу үчүн менин көп аракетим кетти. Айттым, ушу элге жеткирүү үчүн көп акчам кетти. Мен кубанам ушу акчамдын ушу чындыкка иштеп бергенине, ушу гезитке, журналга, телеге иштеп бергенине мен ыраазымын. Себеби мен телом аркылуу тапкан каражат бул меники эмес экен. Теломду аалам жаратыптыр мени, энемдин ичинде. Демек, аалам үчүн иштеш керек экен мен тапкан акчам. Мен азыр байлыкка кызыкпайм. Анткени менде ошол алып сойгон. Бийликке да кызыкпайм. Анткени мен жана пендече эле мен президентке талапкер болгондо пендече барган жокмун. Мына мен ушул арындаларына башымды көрсөтүп бардым. Ошо жерден эле бурулуш кылдым. Мен көрө албай атам экөөңдүн оордуңду деп. Анткени бул ааламдык жашоо келгенде ааламдан буйрулган адам болот. Силерде улуу маданият жок ошол жерде. Керек болсо депчи. Келиңиз, урматтуу улуу журтум. Сиздер ааламга каршысыздар. Жердеги жалган адамдан коркпой эле коюңуздар. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Жаның ааламга барат, ошого жооп бересиң. Бул дүйнөгө кызматка келесиң. Алтын доорго жаралганыңа ыраазы бол. Кыргыз болуп жаралганыңа ыраазы бол. Бир кызматыңды кыл дагы утушуңду ал. Мен кайтпайм. Эжелерден кийин ошо митингине, булардын хотуна, шагына карап, мен дагы өз шагымды жүргүзөм. Пресс-конференцияларымды берем. Эмнеге бул адам кетиш керек? Эмнеге кыргыз дүйнөнү башкара алат? Бирөөлөр айтып атат, мен барсам эле кыйратам. Сенде бир бар основания, жол, бир проекти. Жердик, ааламдык эле болбосо дагы. Жок. Ошондуктан өч. Жаныңды алмаштыр, кел кошул. Мына о дүйнөлөшүүнүн проектиси дегендей, саясатчы кел кошул. Калыс адам кел кошул. Арбайлар иштеп атат мына. Арыстан Алайга биригип.
Шаман эжелер иштеп атат. Журналисттер кел кошул. Болбосо эртең кырсыктайсың. Кадимкидей эле кырсыктайсың. Кудай бай эскертет, кечирет, анан кечират дегендей. Ансыгандай, мына мен ошо тапкан байлыгым, мынабу ден соолугум, анатомиям ааламдыкы, чындыктыкы. Ошон үчүн мен чындык үчүн өлүп да берем. Чындык үчүн туруп да берем. Бул чындык. Кыргызда түрмө жоюлуш керек, мигрант жоюлуш керек. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Кыргыз жери сакталыш керек, анткени энергиясы бар. Кыргыз эли ойгонуп өз ордуна отуруш керек. Анткени ошонун энергиясы менен дүйнө сакталат. Бизге бөлүнгөн убакыт байыды. Бул акыркы эфир болду. Мүмкүн эми башка телевидениядан чыгарбыз, мүмкүн ушул телевидениядан да чыгарбыз. Бир чыныгыш менен чыгарбыз. Азырынча ошо YouTube'да Арстаналай кут деп бириксеңиздер болот, ошондон күтсөңүздөр болот. Ошо алган энергияңар кут болсун, ооруп келип ооматын алат дейт. Ошо алган ооматыңар кут болсун. Кырсыктап келип ошо чыныгы кызматын алат дейт. Ошо чыныгы кызматыңарга өтүп, адамзатка эне, адамзатка ата, адамзатка куткаруучу болуңуздар. Ааламга жагыңыздар, арбайга айланыңыздар, элиңиздерге, ушул журтуңуздарга, могу табиатка керегиңиздер тийсин, касиетиңиздер ачылсын. Кем болгондо ошол Арстаналай адамзаттын пири дегендей, Арстаналайдай дух, Арстаналайдай көсөм, Арстаналайдай чечен, Арстаналайдай энергиялуу болуңуздар. Бар болуңуздар, ушул YouTube аркылуу жалпы дагы бир жолугушууга чейин бар болуңуздар. Ошо духуңуздар бийик болсун, алган энергияңыздар кут болсун. Көп адам сарсына болуп атпыр, бул эфир жабылса эмне кылабыз деп. Бул эфир жабылбастыр, бир чоң иш башталар. Ошо чыныгы кызматыңызды кылыңыздар, жана эжелерди колдоп бериңиздер, социальный сеттен болсо дагы, келиппи, кара күч мененби, ошол райондонбу, ошол областтанбы колдоп бериңиздер. Бар болуңуздар.